Кылымга тете өмүр сүрүп, кайратынан кайтпай, Гөл калаасынан калган жалгыз ардагер Амантурата былтыр каза болгон. Алдагы башка уландардай эле 18 жашында майданга чакырылып, Литванын Каунас шаарын фашисттик Германиядан бошотууга катышып, артиллериялык аткычтар полкунда жоокерлик милдетин өтөгөнүн былтыр тирүү кезинде бизге эскерип айтып берген. Көлдүн жээгинде чоң нефтебазы бар экен, ошол асманга чыгып күйүп атып жүргөн эле. Эми ошо биз бир шалоон киши бардык, солдаттар. Ошо бизди кайтарып жүргөн экен да, мындай карасам. Эми жүрө эле кара таандай учкучтар. Истребителде бизди кайтарып барган экен. Жакын эле учуп жүрөт. Түн кирди, эртең менен папараж эле баягы тизип туруп, бою узун балдардын баарын тең фронтко алып кетти. Согушка кирдик. Киргенде жөө аскерлер кирди да. Ошолордун командасы менен разведкалар берет. Баланча жерде, баланча квадрат, баланча километр, баланча метр. Илево направо барып берип атабыз. Ошентип отуруп, ошо апрелдин аягында 1-майда биз уже Германиянын өзүндө болдук. Эми ачка анда баратканда ачкачылык сурабай эле кой. Ачкабыз. Ачка болбош жетет. Артыбызда кухта жүргөн менен асман менен немистин самолеттер келип түтүн чыккан сүйрөп жүргөн кухтаны бомбулайт да. Алар да ошондон качып бизге жетиш азап. Дөөлөттү каарылыкты көргөн ардагер 6 баланы 20-дан ашык небере чөбөрөнү тарбиялап, жаркын заманда дагы жакшы жашап өткөн. Эч кандай өкүнүчүм жок. Баары нормальный, баары жакшы айланайдар. Азыр турмуш жакшы. Мен мунуга куанам. Биз эмнени көрбөдүк. Согуштун жылдары биз үчүн абдан кыйын эле болду. Жетишпеген заман фронтко жардам берип аттык. 1900-майда абдан жакшы көрөм да, анткенче ушул бизге жакшылыкты алып келди да. Жеңиш күнү менен баарын куттуктайм. Баары кыргызстандыктар, жаштарды баары тең өлкөнү сүйүш керек. Кыргызстанды сүйүш керек, өлкөнү, элин, жерин сүйүш керек. Немистен сатып алдык. Буквалары немистикинде экен да. Мекен үчүн баарына даяр болуп, кыйынчылыкты башынан өткөргөн атасына балдары дагы сыймыктанат. Ардагер жашоосунда сыйга бөлүнүп, Жетөгүз аймагында уулунун колунда жашаган. Атам ошо согуштан кийин келгенден ошол шопур болуп өмүр бою иштеген. Атам менен биз сыймыктанабыз. Улуу ата мекендик согуш бүткүл адамзаттын тынч жашоосун дүрбөлөңгө салган тарыхый окуя. Кыргызстандан барган 360-тан ашык жоокер да ата мекендик коргоо үчүн өмүрүн тобокелге салып, жан аябай күрөшкөн. Айнура Достукбекова, Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.